Борбордук шайлоо комиссиянын көзөмөлдөө текшерүү тобу 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышкан Бердиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын шайлоо өнүктүгүн каржылоо үчүн түзүлгөн шайлоо фонддорунун каражаттары жөнүндө маалымат берди. Мыйзам ченемдерине ылайык саясий партиялардын шайлоо фонддору төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн. 1,500,000 сомдон ашуусу мүмкүн болбогон талапкердин өз каражаттарынан, 100 миллион сомдон ашуусу мүмкүн болбогон саясий партиянын өз каражаттарынан, 200,000 сомдон ашуусу мүмкүн болбогон жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн, 3 миллион сомдон ашуусу мүмкүн болбогон юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн. Мында талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын шайлоо фондунун келип түшкөн жана чыгымдалган акча каражаттарынын чектелген суммасы 300 миллион сомдон ашуусу мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 41-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык тыюу салынбаган адамдар жана уюмдар шайлоо фонддорун түзүлүшү мүмкүн. Эскерте кетсек, шайлоого 21 саясий партия катышууда. Түндүк ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу банк мекемелеринен алынган маалыматка ылайык 2021 жылдын 3-ноябрына карата саясий партиялардын шайлоо фонддорунун атайын эсептерине жалпы суммасы 120,180,392 сом акча каражаттары түшкөн. Саясий партиялардын чыгашалары боюнча толук маалыматты КРБШКнын шайлоо /gov/kg расмий сайтынан алса болот. 2021 жылдын 3-ноябрында Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу техникалык маселелерди чечүүдө шайлоо комиссияларына көмөк көрсөтүү боюнча республикалык штабтын жыйыны болуп өттү. Штабтын төрагасы Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Иманкулов мамлекеттик органдардын жана органдардын өкүлдөрүнө шайлоого даярдык көрүү боюнча, анын ичинде участкаларды материалдык техникалык жабдуу, өзгөлтөксүз жарык жана байланыш, интернет байланыш менен суук мезгилде жылуулук менен камсыздоо, жайларды дезинфекциялоо жана уюштуруу мүнөзүнө ээ башка чараларды көрүүдө көмөк көрсөтүүнү тапшырды. Штабтын тең төрагасы, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасы Нуржан Шалдабекова 2021 жылдын 29 октябрынан тартып шайлоо алдындагы үгүт иштери башталгандыгын айтты. Шайлоочулардын жана талапкерлердин шайлоо укуктарын ишке ашыруунун толуктугун камсыздоонун алкагында мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, талапкерлерге, саясий партияларга жарандар менен жолугушууларды жана жыйындарды өткөрүүнү уюштуруусунда көмөк көрсөтүп, массалык иш-чараларды өткөрүүдө коопсуздукту камсыздоо тапшырылды. Республикалык штабтын тең төрагасы Шалдабекова шайлоо комиссияларына, мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына добуш берүүчү жайлардын жеткиликтүүлүгүн жана жабдылышын, анын ичинде жылуулуктун, байланыштын, алардын альтернативалуу булактарын, майыптыгы бар шайлоочулар үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн болуусун текшерүү тапшырылды. Ошондой эле 2021 жылдын 5-ноябры саат 6:00 чейин шайлоо участкаларынын даректерин өзгөртүү боюнча сунуштарын киргизүү тапшырылды. Министрлер кабинетине бир топ мамлекеттик органдарга мыйзамдын негизинде иш аракеттерди жана шайлоону даярдоодо өткөрүүдө ушул эске ала турган бир нече маселелерди алдыга койду. Алардын ичинен министрлер кабинетине ушул тиешелүү жарлыктын негизинде өзүн өзү башкаруу органдары менен, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен, башка мамлекеттик органдар менен биргеликте шайлоону даярдоо, шайлоочуларга, шайлоо комиссияларына шарттарды түзүү, аларга керектүү болгон материалдык техникалык жактан камсыздоо маселелерин койду, өз убагында аткарууну жана камсыздоону маселе катары койду.
2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого шайлоочулардын контролдук тизмеси өлкөдөгү бардык жана чет өлкөлөрдөгү шайлоо участкаларында илинди. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоочулардын тизме мамлекеттик порталына жайгаштырылды. Шайлоочулардын тизмесин тактоо 2021 жылдын 19 сентябрынан 12 ноябрына чейин жүргүзүлөт. Шайлоочулардын биротоло тизмеси түзүлүп 2021 жылдын 18 ноябрында тизме порталына жайгаштырылат. Кандайдыр бир каталарды же так эместикти тапкан учурда ошондой эле шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуз 2021 жылдын 12 ноябрына чейин кошуп алганда шайлоочулар Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн тиркеп, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жөнүндө арыз менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуу. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт. Арызды электрондук форматта мыйзамдарда белгиленген тартипте авторлашуудан өтүп, tizme.gov.kg сайтында шайлоочунун кабинети сервиси аркылуу тапшырса дагы болот. Биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар калкты тейлөө борборлорунан бул жол жоодон өтүп паспортундагы дарек маалыматтарын актуалдаштыра алышын БШК маалымдайт. Конституциялык мыйзамдын 14-беренесине жараша шайлоочулардын тизмеси 85 күн калганда дайындалат. 80 күн калганда биз дайындап чыгарабыз дагы, 70 күн калганда участкаларга келебиз. 15-беренесинде Конституциялык мыйзамдын президент шайлоо жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча Конституциялык мыйзамдын 15-беренесине ылайык ар бир шайлоочу шайлоо күнүнө 15 күн калганга чейин кандайдыр бир каталарды көрсө шайлоо участканда илинип турган тизмеде же болбосо порталда илинип турган тизмеде ошол эле убакытта 1255 номерине чалып, акысыз байланышып, маалыматты билсе болот. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо алдындагы үгүт иштери 2021 жылдын 29 октябрында башталып, 2021 жылдын 27 ноябрында таңкы саат 8:00 аяктай турганын эскертет. Ал эми басылма, аудиовизуалдык жана башка үгүт материалдарын мыйзамга ылайык чыгаруу жана жайылтуу зарыл. Мындан тышкары шайлоонун инклюзивдүүлүгү каралышы керек. Талапкерлер, саясий партиялар шайлоо алдындагы үгүт материалдарын сурдук котормону же субтитрди колдонуп окууга ыңгайлуу чоңойтулган шрифт менен басылып, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген шайлоочулар үчүн брайль шрифтин же башка атайын каражаттарынын пайдалануу менен үгүт материалдарынын жалпы нускасынын санынын 1%-нан кем эмес санда басып чыгарууга жана таркатууга милдеттүү экенин Боршайком эскертет. Талапкерлер үгүттөө мезгилинде өзүлөрүнүн партиясы жөнүндөгү материалдарды ЖМК жана социалдык түйүндөр аркылуу жана басылып чыгуучу маалыматтык үгүттөө материалдарына чыгара алышат. Эгерде кандайдыр бир эреже бузууларды байкасаңыздар, төмөнкү номерлерге чалсаңыздар болот. 12 55 0312 66 02 40 WhatsApp номери боюнча 0775 00 29 65 же болбосо 0312 62 63 24 0312 66 02 40 номерларына кайрылсаңыздар болот. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 2021 жылдын 3 ноябрына карата 28 мамлекеттен 8 шайлоо органдарынан, 5 эл аралык уюмдарынан, 4 дипломатиялык өкүлчүлүктөрдөн жалпысынан 109 эл аралык байкоочуну аккредитациялады. Эске салсак, 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого эл аралык байкоочунун күбөлүгүнүн үлгүсү Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 2021 жылдын 3 октябрында бекитилген.